Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Бүгүн силер менен кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Урматтуу окуучулар, диптер, китеп, ручкаңарды алып, дайыр отурабыз. Бүгүн силер менен аралаш татаал сүйлөм жөнүндө таанышабыз. Ушул күнгө чейин силер менен сүйлөмдүн түрлөрүн өтүп келгенбиз. Максат: окуучулар сүйлөмдөр жөнүндө толук маалымат алышат. Аралаш татаал сүйлөмдөн кененирээк билесиңер. Өз ойлоруңарды айта аласыңар, сүйлөмдөр түзө аласыңар, аларга талдоо жүргүзө аласыңар. Силерге кайрылып кетем, өтүлгөн темалар боюнча кыскача тест суроолор менен иштеп кетели. Сүйлөм деген эмне? А варианты: бүткөн бир айрым ойду билдирген сөз же сөз айкашы. Б варианты: сөз же айкашы, табыш, тамга. В варианты: эки же андан көп сөздөрдүн жыйындысы. Г варианты: сөз же болбосо сүйлөм. Ойлонобуз балдар. Демек, текшеребиз. Силерде оюңар кайсы болду? Эгер туура болгон болсо азаматсыңар. А варианты туура бунда. Экинчи тестке: сүйлөмдүн баш мүчөлөрү кайсылар? А варианты: зат, атооч, сын атооч. Б вариант: илик жөндөмөсү. В вариант: баяндооч. Г варианты: ат атооч. Кана ойлондук. Демек, туура тапкан болсоңар азаматсыңар. В варианты туура. Сүйлөмдүн ичинде лар мүчөсү уланбаса деле көптүктү билдирген сөздөрдү тапкыла. Сүйлөм түшүнүктүү болду. А варианты: жабылып, бастырылды. Б варианты: бастырылды да. В варианты: чөп, эгин, эл. Г варианты: кубанды. Демек, туура тапкан болсоңор текшерип алабыз. В варианты туура. Сүйлөмдө барыш жөндөмөсүндө турган зат атооч сөздөрдү тапкыла. Мен уулума ыраазычылыгымды билдирем. Мен ыраазычылыгымды уулума жок. Кайсы бири? Ойлонобуз. Барыш жөндөмөсүндө турган. Демек, бунда дагы В варианты туура. Эгер туура тапкан болсоңор азаматсыңар. Аралаш татаал сүйлөмдөр менен айтабыз. Аралаш татаал сүйлөм тең байланыштагы жана багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн белгилер болгон сүйлөм. Бир сүйлөмдө багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдө тең байланыштагы татаал сүйлөмдө бар болот. Мисал келтиребиз. Айылга келгенден бери оорум басылып калды, көңүлүм да тынч. Демек, бул аралаш татаал сүйлөм. Иниси келсе, жумушту үйрөтөт, колу бошойт. Демек, эрежени тактап кайрадан дагы окуп чыгабыз, түшүнбөгөндөр. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм боюнча тесттик суроолор. Биз силер менен багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм, тең байланыштагы татаал сүйлөм, багыныңкысыз байланыштагы татаал сүйлөм деген темаларды өткөнбүз. Карайбыз. Кайсы катардагы сүйлөмдүн биринчи бөлүгү экинчи бөлүгүнө карама-каршы мааниде турат? Асы: сугат кезеги келгиче эгин күйүп кетмей болду. Б вариант: ар кайсынысы башын кылычка бир ишти так аткарып бүтүр. Окуу башталгыча адабий китептерди окуп турайын. Г вариант: музыка уккуча идишти да жууп бүттү. Демек, бунда биз азыр багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм боюнча тесттик суроолорду табабыз. Кайсы катарда биринчи бөлүгү экинчи бөлүгүнө карама-каршы мааниде колдонулат. Кийинки тест. Төмөндөгү берилген сүйлөм бөлүктөрүн кайсы варианттагы ырааттуулук боюнча жайгаштырсак, сүйлөмдү туура түзгөн болобуз. Карагыла. Биринчи: куруу суу ичпесин деп. Экинчи: чөп чабык бүткүчө. Үчүнчү: жарма жасап турайын. Төртүнчү: күн катуу ысып турат. Коюп чыгабыз. Варианттарын кандай деп ойлойсуңар? Табып беттериңерге жазасыңар. Аралаш татаал сүйлөмдү тапкыла дептир. Эргечти токтотуп, чогуу иштесек,
жыйынтыгы жакшы болот. B varianты. Tamak жасап жатсам, ток уруп кетти, коркуп калдым. Милдети так аткарып, эл эмгегин жебесе, мыкты жетекчи болот. Күн ысык, чөп саргайып кетти. Бул жерде аралаш татаал сүйлөмдү табабыз балдар. Демек тапшырма силерге. Тапшырма окуучулар, силер сүйлөм анын түрлөрү боюнча билип алдыңар деп ойлойм. Сүрөттөргө карап, аралаш татаал сүйлөм түзгүлө. Түзүп, дептериңерге жазабыз. 3 сүйлөм түзсөңөр жетиштүү. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн